Ал карточкамды мастер сураганын берип койгон, айлыгым кетип атат экен. Подтверждаться этсе, могу факт, батмай жээники. Могу Миранда кетет, старший мастер да участка кетет. Сизге колуңузга тийеби ушул бардыгы? О меңе тиет, 3 меңени мен мастер өзү сурайт. Берген инструмент ушу бычакпы? Ооба, бычак. Чөп жулганга. Буба мына 41-жылдан 45-жылга чейин согушка катышып келген күрөө экен мына. Карасаңар кичинекей. Самын береби? Ол пандемиянын убагында эле бир жолу берди. Азыр жок. Канчага жетет бул асфальтка? Бул бир күндө жакшы шыпырсаң, бир күндө мындай эле томук болуп калат. Кичинекей. Бир эле күнгө жакшы, анан 2 күнгө жетет. Саламатсыздарбы? Азыр Бишкекте жана эле жаан жаап өткөн улуу жаан. Анан азыр сөйлөп турат. Ошон үчүн Бишкектин абасы таза. Негизи быйыл Бишкекте өзү мындай жаан көп болду да, ошонун эсебинен Бишкек азырга чейин жапжашыл болуп турат. Адатта бул убактарда Бишкек боз болуп калчу эле. Анан ушул бозоргон учурда Бишкектин тазалыгы, тазалыкка кылынган мамиле, талапка кылынган бир аракет анык көрүнөт эле да. Азыр ушул Бишкектин тазалыгынын жоктугун, же болбосо Бишкектин тазалыгындагы көп алешемдиктерди ушул жашыл чөптөр азыркы жаан чачын мындай жашырып турат. Ошону ачык айтсак болот. Анан эми мен бүгүн ушул Бишкек, негизи эле бүгүн Бишкектеги Бишкек тазалык жөнүндө айткым келип турат. Бишкек тазалыкта мага ар ким арызданып атат, ар түрдүү сөздөр бар. Анын ичинде мына жеке менчикке өткөрүп салыш керек дегендер бар. Жок, мамлекеттик болуш керек Бишкек тазалыгы. Эч качан жеке менчикке өтсө, катастрофа болуп кетет деген ойлор бар. Андан сырткары негизи эле Бишкек тазалыктын баягы полигону өзүнчө тема. Андан сырткары ушу Бишкек тазалыктын ичиндеги ушу ичара интригалар өзүнчө тема. Кыскасы ошонун бардыгы жөнүндө айтып бергим келип турат. Мисалы Бишкек тазалыкта баягы өлүк жандар көп дегендей сөздөр бар. Мисалы бирөөлөрдүн атын жаздырып коюп, мастерлер өздөрү эле акча алат деген, ошонун эсебинен акча алып жашап жүрөт деген ойлор дагы бар. Эми ошонун бардыгын ачып бергенге аракет кылам, биз менен болуңуздар. Көбүнчө бизден баягы кадимки шаардын жарандарынан тазалыкты талап кылышат. Тазалыкты сактагыла, мындай таштандыны жана таштанды челекке гана салгыла деген чакырыктарды угуп каласыңар да. Анан мен Бишкектеги ошо тазалыкка кылынган мамилени мындай карайын. Мына мен азыр Чүй көчөсү менен мына Тынстанов көчөсүнүн кесилишинде турамын. Анан тетиги мындай көз жеткен жерден карасаң, же көз жеткен жерде бир дагы таштанды челек көрүнбөйт мына Тынстанова көчөсүнөн. Анан бул жагынан ушу Чүйгө өткөндө дагы таштанды челек көрүнбөйт да. Азыр бир нече чакырым барып, мисалы мына мен 100 арчым мына булганып калды дейли. Булганып калган болсо, ушуну көтөрүп алып, кыйла жерге чейин басышың керек да, Бишкектечи баягы таштанды челек издеп. Неге ушул таштанды челектерди мындай коюп бербейт? Адамдар ошол жерге эле таштап кое берсе, жанагы мына тазалыктын кызматкерлери ошол жерде гана мындай чогултуп эле кете бермекпи деп деле ойлоп калам. Мына жалбырактан башкасынчы. Мына караңыздар, мына жок да, көрүнбөйт бир дагы мына көз жеткен жерде. Таптакыр жол боюнда эле болсо жакшы болмок. Анан бул жактан деле мына баратасыз, мисалы мен мунун таштайын дейин азыр, мына. Баратам, издеп кете беришиң керек. Баратасың. Кыскасы бизде өзү бир ГОСТ болуш керекпи, мисалы ар бир ушунча метр жерде таштанды челек туруш керек деген. Жок бизде. Азыр көчөнүн мына Чүй менен кесилишкен жеринен баштап, мына өйдөн көчөгө чыктык. Чүйдүн үстүндө Токтогул беле. Токтогулга чейинки аралыкта бир дагы таштанды челек жок мына Тынстанов көчөсүндө. Андан кийин дагы баратабыз, мына жактарды карасаңыз бир дагы таштанды челек жок. Жолдун боюнда. Бул бетинде дагы. Бул бетин көрүңүздөр, бул жакта тетиги мекеменин алдында бар экен, ал толуп калыптыр мына.
миграция министрлиги дейби ошол. А бул жакта жок таптакыр. Мына жерлер бар экен. Эгерде сиздер бийликтин, айрыкча Бишкек шаардык бийлигинин, чоңдордун, архитектуранын көкмээлигин көрөм десеңиздер, анда Бишкекке келишиңиздер керек. Мисалы мындан караңыздар. Тетиги жакта тротуар турат. Тротуарды узкий кылып, кичинекей кылып, чучуктай кылып коюштур. Бер жагын забор кылып коюптур. Бул жагы ачык экен, эл наркы жагынан басып атат. То есть бул жагы стоянка окшойт, бул жагы тротуар окшойт. Бирок азыр эми андан мына жерге келип, кайра мындай жалпы эле тротуардай болуп турат. Анан эми өтөсүз да эми. О, наркы жакка жүрө берсең мына тротуардан кетип атасыз. Кетип, мынтип барсаңыз, мына жерде мынтип тосмо коюп коюптур мынтип. Анан өтсөңүз эми кайсыл жер тротуар, кайсыл жер стоянка экенин деле билинбейт эми. Кыскасы монтип зым менен тосуп коюшуптур. Анан бул жак таптакыр шыпырылбайт экен. Мына жер шыпыры көрбөгөнүнө бир кыйла жыл болгон да. Ошол эле учурда наркы бети шыпырылат окшойт анча-мынча. А бул жагы шыпырылбайт экен, таптакыр элечи. Мына. Бул жерде тротуар дагы жок, шыпырылбайт дагы, эч кимге кереги жок. Мына жер көлмө болот окшойт. Баягы жаан жааганда көлмөнүн издери турат. Не үчүн Бишкекте мындай тазалык жок дейбиз да. Не үчүн Бишкек таза эмес, не үчүн Бишкек кир, не үчүн Бишкек чаң дейбиз. Анын ар нерсенин өзүнүн себеби болот да. Азыр мага ушунун себептерин айтып берип атышат. Анын мындай бир участкалардын бөлүнүшүндө калыстык жок деп атышат. Айлык акынын бөлүнүшүндө калыстык жок деп атышат. Андан сырткары жанагы ушул негизи эле Бишкек шаардык тазалык ишканасында жанагы өлүк жандар көп экен. Азыр биз ошол өлүк жандарды издеп көрөлү. Бишкек шаардык өзү негизи тазалык ишканасында 1600 кызматкер иштейт экен. 1600 кызматкерден азыр канчасы тирүү, канчасы чындап эле бар, канчасы иштеп атат. Мисалы мына эже жүрөт азыр. Анан наркы жакта не үчүн эч ким ошол жердеги участканы не үчүн эч ким шыпырбайт, эч ким тазалабайт. Буга ким жооп берет мисалы? Анын айлыгын бирөө алып аткандыр балким, ал участкага деп. Участка бар да эми. Же болбосо эмне үчүн ал жерге эч ким коюлбайт, эмне үчүн эч ким дайындалбайт. Бул жак шыпырылыптыр. Бул жак сиз шыпырасыз. Кандайсыз? Сиздин участкаңыз кайерден кайерге чейин? Мен участкам бул светофордон тетигизин светофорго деген. Ошондо азыр мына кайсы көчө эле? Бул Фучик көчөсү деп коебу ошондо. Фучик менен бул Московский. Московскийдин кайерине чейин? Интерпого чейин. Ар бир көчөгө канчадан акча аласыз? Мен бул көчөгө 8000 акча алам. 8000? 8000. Эки бөлүнөт дейт. Тиги бир жагы экөө бирдей эле. Арыгы бар, тротуары бар, газону бар. Бардырдын асты бир жагы 3400, бир жагы 3300 деп айттым. Мастер өзү ошентип айткан. Эмнеге 3300, 3400 экен? Билбейсиң? Ошондой дейт, ана сүйлөсөң эле, ошондой өдөлүк кете берет. Мындай түшүндүрүп айтпай. Ошондо сиз эмне кыласыз? Мына айтсаңыз, мына азыр мына газонду сиз карайсызбы, сиз карабайсызбы? Же муну зеленстрой карайбы? Чөбүнү зелендер чабат. Анан меме кагаз бирдеке түшсө биз теребиз. Биз теребиз. Анан сиз муну эмен тротуарды тротуарды шыпырам. Көчөнүн өзүн да шыпырасыз? Көчөнүн бардырдын астын шыпырабыз ооба. Бардырдын астын. Мындай арыктардычы? Арыктын ичи. Арыкты биз шыпырабыз, бул арыкты мен чогултуп койдум. Булайларды. Азыр муналарды сиз чогулттуңуз? Ооба. Ушу чыланы сиз чогулттуңузбу? Ооба. Не менен чогулттуңуз? Күрөк мененби? Күрөгүңүз ушулбу? Ооба. Бул канчанчы жылгы? Бул баягы согушта бул баягы 41-жылдан 45-жылга чейин согушка катышып келген күрөк экен мына. Карасаңар кичинекей. Жок, бияктагы мунун кичине күрөктү алганын себеби тиги мемебиздин Барбы өзү күрөгүңүз? Күрөк бар, тиги меме арык кичинекей. Анан ал күрөк батпайт. Ошондуктан бул чоң атам күрөгүн алып келген. Канча жолу, бир жылда канча жолу күрөк берет? Бир жылда бир эле. Бир эле. Шыпыргычы? Шыпырга ар айда бир жол берилет. Сиз бир эле участканы кыласызбы? Мен эки участканы. Эки участка. Эки участка. Бир участка жетпейт да. Буга 8000 акча каяка болот? 7000 эле квартирага берип койсо, 1000 сом менен жашай албайм да. Ошондуктан эки участка алам.
Ошондо 2 участкага канча акча аласыз? 2 участкага эми көбөйтүп эле айтып коеюн, 19 000 алам. Неге көбөйтүп айтасыз? Ошондой кээде майрамдар кошулуп калат да. Майрамдар бизде майрам жок да. Выходной жок. 6-күн базар иштейбиз, майрам иштейбиз. 19 000 акчаны каяка иштетесиз? Ана акчаны жыйып коюпсуз го үйгө. Айтпа. Үйүм жок, квартирада жүрөм. Канча төлөйсүз квартирага? Квартирага 7 000 төлөйм. 7 000 төлөйсүз. Ошондо 12 000 калат бир айга. 12 000 эмне кыласың? Продукт алам, балдарды кийинтем. Балдарды окуйт. Андан ашабы? Ашкан каяка? Ашпайт да, каякта ашат. Азыр бар жок кымбат болуп атса. Балдардын өзүнө эле бир кроссовкасы эле 3 000 болуп жатса. Бир балдарды көрөт экен да 1000 сомдук, 1,5 миң сомдук кроссовка кийбейт экен. Анан бирини бир көрүп туруп эле анан жок биз базардан кийбейбиз, магазинден кийбейбиз деп жок жетпейт. Эмечи мына шыпырыңыздарчы? Шыпырга бир айда бир эле жолу берет, мындай бир боо. Анан кийин бир жылда бир айда бир перчатка берет, бир болбогон эле перчатка. Анан калганында өзүбүз сатып алабыз. Бир айда канча жолу перчатка сатып аласыз? 1 жолу. Жок, өзүңүз сатып алган. Өзүм 2-3 жолу сатып алам. Мен анан оптумдан барып пачкасы менен алып келип коем да, анан иштете берем. Антип мына эмеңиздер баягы тазалык ишканасы өзү бербейт. Бир жол берет, бир айда бир эле жол берет. Болбогон бир тряпочный неме. Мына сиз сатып алгансызбы? Муну сатып алгам. Бул азыр эмеден тазалыктан мындай перчатка бербейт азыр. Жок, мындай бербейт, муну өзүбүз сатып алам. Тряпочный берет. Тряпочный эле болот. Муну чөп жулганыбызда ол бир күнгө жарабайт. Чөп жулган убагыбызда. Чөптү кол менен жуласыздар. Аркын иштерин жулабыз, ооба. Муну аркын ичин бүт кол менен жулуп чыккан. Ага жанагы аппарат бар экен го өзүнүн. Ал муну деп аркын ишин ала алат. Бычак менен жуласыз. Жок, кол менен эле. Кел, колуңузду бир көзүңүз. Колубуздун акты мына жарылып мына. Бир айда самын берет эле. Самын береби? Ол пандемиянын убагында эле бир жолу берди. Азыр жок. Пандемияда гана берилди. Пандемияда бир эле жолу берди. Болсо бизге положено экен, ар айда берген положено экен. Бирден кир самынбы, жарак самынбы? Кир самын, арак самынды берип түштөрүнөн чоочот дейсиңби? Азыр тиги машинада турган эжеге барабыз. Ал эже азыр эле формасын чечти. Чечип анан кайра кийинип атат. Ошодон сурап көрөлү. Сизби? Мени тааныйсызбы, тааныбайсызбы? Мен сизден сурай берсем боло береби каалаганымды? Кандай күчүм, сени өмүрүбүздү жолуктурабыз деп ойлогон жок элек. Сага жолуктурду. Көп эле жакшы эмелерди алып, аябай элдин көйгөйүн чечесин. Эле вообще Идриска жолукпайбыз деп деле, жолугабыз деген ойдо деле жок болчу. Ушу бала кыйын бала деп эле билебиз, анан сыртыңан атын угабыз. Жаныңа келсе бир киши дегендей. Үй бүлөңүз менен иштейсизби? Мен ушу баламдын айыны, мен өзүмдүн кесибим бөлөк, мен өзүм закройщица болуп иштечүмүн да. Анан ушу майып баламдын айласынан ушу тазалыкка киргем, же болсо баягы көрөк катын айынан Көлбай менен дос болдум дегенде көрөк катын айынан ушу тазалыкка киргем. Өзүмдүн жумушум бөлөк, аябай жакшы болчу. Анан ушу балаңды кээде шыпыргы бербейтин, ар ким сөгүп сагат дегенден ушу балама 12 жыл болду иштегенде, менин иштегениме 10 жыл болду. Ушундан бери ушу тазалыкта мына монтип, тытмалап, шыпырып, бизди мээнетибизди эч ким билбейт. Ушундай шыпырабыз. Анан бир могу жерде Бектурганова Садагүл деген мастерибиз бар. Муну менен ушу бир 7-8 жыл аябай жакшы жүрдүк да. Себеби ушу мен баламдын айынан келип, кыл дегенин кылып, жаса дегенин жасап, бер дегенин берип, алай наряд жабат. Биздин ошо тазалыкта шыпырганыбызды текшерет бүтчү. Анан ушу 2 жылдан бери мына меник 1,5 участокто, бул участогума эчтеке сураган жок. Тети аркы жарым участогумду мага келди бир күнү кышындасы. Моягыңды кышындасы сен көп деле тротуар салбайсың. Ой, мен салып атпайм, сен сал деген жериңдин баарына салып атам. Жок, сен тиги эмессиң, мага папалам деп. Эмнеге папалам кылам? Мен шыпырып атам, күрөп атам. Папалам деген эмне? Айлыгын папалам. Ошол мояк участогумдун эмесин жарымын бер дейт да. Мисалы 4,5 миң болсо 2 миң бер деп атпайбы? 2 миң сомун. Мен эмнеге берем? Мен өчүп шыпырып атпайм да. Себеби буга чейин мен берип келгем. Тети балама наряд жазып койдум, 2 миң дейт, ага берип коем, өзүңө жазып койдум 1000 дейт, муну берип коем. Ушинтип жүрдүк. Анан жүргөндөн ушу 2 жылдан бери мен ошентип папалам кылбайм деп койдум. Мына ошондон бери менин артыман сая түшөт. 2 жыл болду. Берген инструмент ушу бычакпы? Ооба, бычак. Чөп жулганга. Бычак. Бул жерде атайын эме алганбыз.
Атайын машинка алганбыз. Машинка алганбыз. 500 сомдон чогултуп дворниктерчи. Мен бүт мынакей 2 жумадан бери колум менен 2 сыйралап жүрүп чөп жулуп атам. Өзү бул чөптү жула турган аппарат барбы жабдык? Бар. Анан аны дворниктер. Аны өзүңүздөрдүн акчаңыздарга сатып аласыздар. Анан аны сиздерге бербейт. Бербейт. Берген жок. Мынтип ушу бычак менен чөп жуласыздар. Кол менен жуасың. Ушуну баары мына тоғуздун тетигин баарын жулуп атпайбыз бычак менен. Кырбасак бол. Бирден жулуп чыгасың. Мен кесип чыктым, бул бала жулуп чыгат, ана шыбыр чыгат, ушунчу. Антпесек болбойт. Биздин ушу жумбуз немебизди карап койгон киши жок да ушул жерге. Атайын акчага алып алган аппарат бар ушу чөп чапкан. Ошо менен алып келип. Жок, аны акчага өзүңүздөр алсаңыздар. Келе мен жанагы ушу жерде мен мындай алганда долям бар деп эле. Келе дегенде мен мисалы чаба албайм. Анычы. Тиги балага айттым, өч босо тышып аткан Өмүрбек деген балага. Өмүрбек өз жагыңды бүттүккөнө мен жакты ушинтип бересиңби? Бирсида мен аябай кыйналдым десем, жок, буяк деле жаса деди, мастер деп туруп кетип калды. Албай моторлубу? Моторлуу. Анда мен акчамды бер, анда мен бирөөнү алып келип деле кылдырып алам деп ойлойбуз. Эми ал эчак мындан 2-3 жыл мурда сатып алганбыз, ошол аппарат турат же болсо ошого керек бекен алып барып бербейсиңерби деп койгон жок. Чырылдап аткан эмеспи? Ошо чырылдап аткан басып барып бул эмне аппарат деп сурасаң көрөсүң баарын. Салам алейкум. Кандай? Салам алейкум. Жакшы иштер болуп атабы? Жакшы өзүңүз. Аппарат жакшы эме чөптү жулабы? О, чөптөрдү кыратта, чөптөрдү тазалайт. Жакшы экен. Муну ошо мекемеден берилеби? О, ошо мекемеден берилет. Бензин мекеме коюп берет? О, коюп берет бензинди. Жакшы экен го? Эмечи, муну мына жакта бир аял айтты, биз акча чогултуп алган элек 500 сомдон деп. О, чаап атабыз анда, полун эле чаап берип атабыз. Полну чаап бересиздерби? О, полну ушу расчет калынган да бул. Анан неге алар баягы бир Кытайдын бычагын көтөрүп алып ошол менен чаап отурушат? Жок, чаап беребиз. Чаап бересиздерби? О, чаап беребиз. Эгерде кандай, жакшысызбы? Сиз мастер окшойсуз. Жок, рухсаты жок эмне? Кандайсыз? Кайсы? Эмненин рухсаты? Кайсы эме? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исак. Мен эркин журналистмин. Эркин журналист. Анан мына жердеги эме тазалык боюнча жериңиздер таза экен, участогуңуздар. Жакшы экен. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Өзүңүз карап көзөмөлдөп атасыз. Ооба, өзүм. Кандай иштеп атышат аны? Жакшы, жакшы иштеп атышат. Мындай эме кылбай атабы? Нарушение кылышпайбы? Тентектик кылып, качып кетип. Эмнеге качмак эле? Баары эле эмеде чоң эле кишилер да эмнеге качмак эле? Баары эле жакшы эле иштейби? Ар ким өзүнүн жумушун аткарып атат. Бул ушинтип эме кылабы, чөптөрдү жулабы бул? Могу чөптөр өсүп жатпайбы ошолорду. Анан ушул чөптөрдү ушул менен жулуш керекпи? Өз негизи? Же бычак менен жулуш керекпи? Бычак менен жуулунбайт да бул. Бул машинканы атайын алып алганбыз, ошо менен жуулап элек атпайбы. Өзүңүздөр алгансыздарбы машинканы? Өзүбүз алып алганбыз. Мекеме алып бербейби аны тазалап? Бар, мекемеде да бар. Булчу? Ошо мекеменики. 500 сомдон чогултуп акчага алдык дешип атпайбы? Ким? Ушу сиздердин кызматкерлериңиздер айтат. 500 сомдон акча чогултуп анан кийин сатып алганбыз дейт да. Анан? Ал ушулбу? Ушул. То есть анда мекеменики эмес, бирок бензин мекеме куюп береби? Ооба. Күнүгө канчадан? Күнүгө кереги жок, мына моуну эле эметип алсак эле болду да. Анан чөптөрдү жулуп алсак эле. Анан наркы жактан баягы Кытайдын бычагы менен эме кылып отурушат, тутмалап отурушат. Ошону деле ушун менен кылбайбы анда? Аны деле ошо менен кылып берген, калганын кол менен жулат. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшы. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Менин атым Ыдырыс. Таныйбыз. Таанышсыздарбы? Интернеттен көрүнүп атасыз, интернеттен көрүнүп атасыз. Сиздердин айлыгыңыздарга жаман кызыгам да. Эмнен айлык? Булар акчаны каяка жыйып атат экен дейм да. Бизби? Ооба. Бизби чөнтөккө салабыз, кредитке төгөбүз болду биздин ушулда. Ошону менен эле түгөп калабы? Түгөнөтчү, башка сөз деле жок. Мен иштеп атабыз мына. Коюмчу мен сиздерди бир 70 000 айлык алат дешет. 70 000? О, жыргатпай 70 000 алса. Алабыз, 25 000 осунга чейин алабыз, болду. Ошол элеби? Канча бир күндө канча жумуш кыласыздар? Участок баарын кыдырабыз. Тиешелүү участок бөлүп берген. Канча участок? Көйлөпсүз, а? Мана чүйдөн башталабыз, бери кара. Кулиева, Бешеналиева, Рыскуловдон кайра тартып турабыз. Павловдон, Рыскуловдон кайра тартабыз. Ошондо бир күндө канча куб эме чыгарасыздар? Көйлө чаат,
ким билет десең тияққа апарып тоннаға неметет. Ошо канча тонна таштайсыздар? 3 тонна, 2 тонна 800, 3 тонна 3,5 тоннаға чейин кетип калат. Кум сум болуп неметип отуруп. Бардырдын жегиндеги. Биздин колдон кетине калак түшпөйт, калак менен иштейбиз биз. Мушокко көтөрүп дейт, бункурга салабыз. Арктын банталып дуонтош таза берет. Тек газон неме таза берет. Чогултуп кучак кылып берет, биз болсо алып кетип отурабыз. Алып кетебиз биз. А мен болсо, мен алгайсыз, мен илгот эме. Менден налог кармабайт. Мен ушун үчүн 30 миңге чейин айлык алам. Ошон үчүн да. Башкалар билбейм, айта албайм алам. Өзүнөн сурап билбейм. 30 миңди анан каяка жейип атасыз дейм да? Каяка, сенбе багыш керек да. Кемпирим багышым керек. Ошончо көп жейби? Жейт да мı? Шаардан көзүн көргөн барын жейсиң да. Айылдан жей албайсың да. Андай мен жей. Анда сиз депутатчылык эле алат экенсиз да. Депутаттар айтып атпайбы, мен 35 миң айлык алам. Депутаттар отуруп алат. Биз жаныбызды суруп, тимне чишин кирүүсү алабыз. Биз күнгө иштейбиз. О, Жапаров айтты го, депутаттардын айлыгы 35 миң болот деп. Аз айтам деп. Аз айтты да. Сиздер менен бирдей эле болду. Билбейм аны. Өздөрү жооп берет, мен өзүмө жооп берем, билбейм аны. Мен айтып атам да, депутатчылык айлык алсаңыз, анда жашооңуз тың экен деп. Мындай да, Идрис мындай да. Мен ак мээнетмен алам. Тора мен боктон баштап кармайм мен. Ийнени кармайм, сайып кетип калды, байкап алабыз. Биз баарын кармап иштейбиз. Жиркенбей иштеп атабыз да, туурабы? Монда кетип барат, могушко водитель алып турмат, үрүп кетерет жолго көсөрлөрүн. Баса, мен мына жөнөкөй нерсени сурайын. Жетекчилериңиздер келип туруп, мына кандайсың деп мынтип сиз менен кол берип көрүшөбү? Сиздер менен учурашып, теңшелип кетет бизди, карап кетет. Мастериңиздер. Келип кетет. А берки чоң жетекчичи мындай? Ал сырттан карап кетет, ал кетип барат. Ал келип, кандайсыңар балдар? Машинаңар жүрүп атабы деп. Жолдо калса салам беребиз. Мындай кол менен колун кармап учурашып, дел сол сурап кетет. Кимиси ошондой? Мастер бар эле бизде, Ленскер мастер жолуп калса. Чоңуңуздарчы мына? Тилекпи? Билбейм мен. О, эң чоң. Аларды билбейм. Тааныбайда калды контордучу. Мондай которлоодо Тааныбайда калды. Сиз дагы 35 миң аласызбы? Жок, Кудай сактасын, мен 9 миң эле алам. Мен 4 ай ишсиз калдым. Москвага барып келип, эме кыла албай. Кире албай эми эле кирдим, 1 ай болду. Сиз жаңы кирдиңизби? Жаңы кирдим, 4 ай. Мурда иштегенмин мен. 7 жыл болду иштегениме. Анан азыр эми биз күрөктү. Москвага эмнеге барып келдиңиз? Ал жакта да иштеп келейин дедиңизби? Жок, Москвага туугандарым чакырды. Айылчылап бардыңыз? Айылчылап барып келдим. Анан кегичеңиз эмне, ишиңизди алып коюшту анан? Ооба, мени келгениме келип эле дагы 15 күндө келип дагы кирейин десем, ой сен уволим болдуң деп ошентет, мен түшүнбөй эле орусча жаздырып. Анан ошондон 4 ай ишсиз калып, эми кирдим, 1 ай болду. Кайсы участкада тазалайсыз? Ушуну. Ушу жерби? Наркы бети, эки бетпи ушу көчөнүн? Чуйскийден, биягыны башка бирөө чыктырат. Так. Ошол Чүйдөн баштап Московскийге чейин эки бетимби же бир эле бетимби? Бир эле бетиме. Анда сизди Айлыгы 7 миң деген эми көрөбүз да. Өтө оор экен, өтө кыйын экен. Ашы 7 миң, 9 миңден өйдө ой койдук. Аз болуп атат акчабыз. Жана мен бир эжемен сүйлөштүм, ал 2 участка эме кылам дейт, 2 участка шыпырам дейт. Ол эжен Кинтергилпого чейин өтө онуку да оор. Оор, биздин жумуш оор. Айлыгыбызды көгөйсө жакшы болот эле. Жапар бүт медиктер менен эле мугалимдерге көңүл буруп, биз мына карапайым иштегендерге вообще көңүл бурбай жатат. Бизге дагы көңүл бурулуп, биз да 30 миңден айлык 50 миңге чейин алсак жакшы болбойбу? Анан биз 1 жылда 1 шыпырый, 1 айда 1 жолу шыпырга алабыз. 1 жылда 1 күрөк алабыз. Күрөгүбүздү жоготуп берсек, ордуну сатып алабыз. Ордуга. Перчаткичи? Перчаткини 1 айда 1, 2 айда 1 берет. Ол перчаткини берет, тез эле берип турат го. Бирок немени шыпыргыдан өтө кыйналып, азыркы моментте барды кыйналып атат. Шыпыргы жок деп. Ошо? Эмне ушу шыпыргы ушунчалык баалуубу, э? Бирок жакшы алат экен, а? Канчага жетет бул асфальтка? Бул 1 күндө жакшы шыпырсаң, 1 күндө мындай эле томук болуп калат, кичине. Бир эле күнгө жакшы, анан 2 күнгө жетет.
Ушул анан ушудан анан бир айга бир эле жолу берет. Бир эле жолу берет. Болгондон Жо базардан бир пачка деп атпайбы? Анан аны бөлүп ушундай кыласыздарбы, кандай Onu кыласыздар? тазалайбыз. Кадимкидей майдасын алып таштап, чоңуну алып тазалап, эки жолу чыпыргы жасайбыз. Чыкканы экөө болот, жакшы чыкканы. Анан эптеп чыгарсак 3-өө 4-өө болот да. Чыпыргыда. Бир нормальный спец машина болуш керекпи? Анан 2 метр бийикке ыргып тура бериш керекпи силерди, эшектей кылып эле. Мен баягы күнү келип, жиним келди эле. Мындай бир чоң этектерди кармап алыпсыздар. Суу болуп калган мондай жалбырактар оор сулкуйтуп ошону 2 метр үстүнө баягы ыргытып атышат. Эми мындай бир кичине шарт болуш керек да. Кандай машина түшөсүң? Алда арыктар салып кеткиле. Мен муну машинаңыздарды айтам. Баягыда машинада отурсам алдыма келип жүктөп калышты балдар. Мындай бийик да, эми ошого баягы этекке салып, баягы суу болгон эмени жалбырак. Анан ошону менен көтөрүп атышат да, мындай өзүнүн спец машинасы жокпу десем, жок эми болгон деп түшөт. Жок да. Бул ушул эми мекеменин машинасы да бул, а? Бир күнүнө бир эмеңиздерге канча бензин бөлүнөт сизге? Рейске 35 литр. Мертвый душу деп коет го жанагы, аты бар заты жоктор. Кагазда бар, эмеде жок. Бизде чыгып бир экипаж машинада 2 грузчик бар болду. Жок, мен белки участоктарда болот окшойт дейм көбүнчө. Аларды билбейм, алар дворниктерди ал өз мастеринен сурасаңар биз. Сиздин айлыгыңыз канча? Бизге 25 чейин бирок классноска сурашат. Жакшы экен анда. Акчаны каяка кылтасың? Кандай? Акчаны каяка жийип атасыз дейм. Менби? Депутаттарда эле алат турбайсыз. Ой, Жапаров келип депутаттардын айлыгын кыскартып ошол жетеби ошол дечи. Азайттым, жетет экен деп атпайбы? Ал депутаттарды жетиши мүмкүн азайтса деле. Бербей койсо деле. Ичкен жегени бекер алат. Бичкине сатып албайт. Биз азырма бир рейс эле 3-4 бутылка кола ичесиң азыр. Ысыктан. Аны бекер эч ким бербейт, сатып аласың. Так, мына жер азыр Чортекова деген көчөдө турабыз. Чортеков болобу, кыргызчасы. Анан бул жерде мусорканасы тиги жерде турат, бирок азыр мына үйүлүп жаткан мына жерге чейин көрүнүп турат дейм. А бирок ал мына жерге чейин келет экен, мына карарып изи. Мына ушул жерге чейин болуп, наркы жак бош жатат. Мынанын эмеси жок, бир буту жок экен. Дөңгөлөктөрү 2 дөңгөлөк, 3 дөңгөлөк жок экен. Асты тешилиптир. Аны оодарып коюп коюштур. Бул жакта экөө калыптыр. Айнын. Мына жолдо мына трассада барасыздар, мындай. Трассада таза жерде баратып, мына тосуп коюшкан. Жакшынакай, эч ким көрбөйт, зуулдап өтүп кете бересиң. Жакшы экен дейсиң. Мындай эле бурулуп алдына келсең ушундай да. Мыналарын ремонт кылышыптыр мына. Көрсө ремонтко акча бөлүнөт окшойт. Мынаусы неге ремонт болбой турат, мен билбейм азырчы. Мына жаңы эле коюлуптур эмелери. Дөңгөлөктөрү. Мына дагы канча күндөн бери жатат, бул дагы канча күн турат ушинтип. Бишкек, борборубуз. Бишкегим, борборум сен. Бая биз Чортеков көчөсүн көрдүк го. Бая таштануулар үйүлүп жатат. Бир дагы эмеси мындай соо жакшынакай тазараак бир дагы ушундай таштандыканасын көргөн жокпуз. Азыр эми ал жак шаарга карайт. Баягы мамлекет кылсын, мамлекет карасын, мамлекеттик болсун дегендер жактык ошол жак. Анан азыр эми мына жеке менчик жагына келдик. Бишкек шаары өзү 4 административдик районго бөлүнөт. Бул баягы 1-май, Октябрьский, Первомайский, дагы эмне? Первомайский, Октябрьский, Свердловский, дагы бирөөсү Ленинский. Ошентип 4 районго бөлүнөт. Ошонун ичинде мына байлар жашаган, байлар кантип жашашты билет өзү. Байлар жашаган мына Октябрьский районунун ошол таштандылары бул жеке менчикке өтүптүр. То есть таштандыларды тейлөө жеке менчиктин колунда экен. Карагыла. Асты курук, жет жок. Бардыгы бош. Бардыгы бош. Эми дүйнө ушинтип мындай далилдеп атат да. Жеке менчикке өткөргүлө, жеке менчикте баягы өзүмө дегенде өгүздө күчүм бар деп адамдар иштешет. Десен ой жок, мамлекеттик болсун деп отурабыз. Мамлекеттин өзү негизи чоң ууру болот дайыма.
дайым кайсыл жерде кайсыл мекеме мамлекеттик болсо бул чоң уурулук ошол жерде болот. Азыр ошол Бишкек шаардык мэриясы өзү башкарып аткан, ошо мына мэрия өзү карасын деп аткан жердеги уурулукту азыр бүгүн эртең ошо далилдемейинче ошо артынан түшүп жүрө беребиз. А бирок мына жеке менчик менен эмен дагы ошол мамлекеттиктин айырмасын да көрсөтүп беребиз. Мына көр, таптаза. Так, мен азыр Бишкектин эми ылдый жагында жүрөм. Ылдый жагында мына асфальт жол курулуптур. Бул Курманалиева деген көчө экен. Бул Бишкек менен мына Абиез жолду бириктирген чоң эле көчө, чоң эле трасса экен. Анан бул ушул жол курулгандан бери мына обочина бир да жол шыпырылбагандай да. Чөп өсүп кетиптир мына боюнда. О, карасаңыздар. Мына башка Бишкектин азыр жогору жагын көрдүңүздөр да. Жогору жагында мына окшогон арыктын ичтеринен бери тазалап шыпырып турушат экен. Бул жакта арыктын ичин дегеле тазалаган киши жок. Бул тазаланган эмес, таптакыр. Эмне үчүн мындай эки башка мамиле болот? Эмне үчүн Бишкектин жогору жагына башка мамиле, Бишкектин ылдый жагына башка мамиле болот? Эмне үчүн Бишкектин жогору жагы тазаланат, ылдый жагы тазаланбайт? Азыр наркы жагына өтүп көрөлү дагы. Мына жакта ушул эмени аялдама бул жер деп аялдаманы мына ордун бөлүп коюштур. Анан аялдама деген белгини коюштур. Аялдаманын жаны аялдама жок, бирок мынантип таштанды гана болуп калыптыр. Муну көрсөңөр. Бул дагы бир алынбайт окшойт. Бул качанкы таштанды, Кудай билет. Мына. Эмне үчүн ушундай кош мамиле? Эмне үчүн эки башка мамиле? Эмне үчүн ушундай кош стандарттуулук болот? Булар киши эмеспи? Же булар баягы Американын 60-жылдардагыдай булар ушу Бишкектин ылдый жагында жашагандар караларбы? Кимдер булар? Кызыкпыз да жүрүңүздөр. 2021-жылы Жолдошова Батма деген ошол Бишкек шаардык тазалык кызматында ошол көчө шыпырып иштеген эжекени машина койдуруп кеткен. Анын буту сынган, ошодон бери ал жумушка чыга элек. Больницага барган, операция болгон, операциясы жакшы болбой калган. Бутун ачык айтканда бутун мындай кыйшак шакшактап коюшкан. Анан кайрадан операция болгон. Кыскасы, ал эже алигече ишке чыга элек. Мына быйыл азыр 2022-жылдын май айы. Ал азыр мына Бишкектин четинде, Бишкектин этек жагында, жанагы Абиез жолду билесиңер. Ошо Абиез жолдун дагы этегинде Рассвет деген айылда жашайт экен. Ошол айылга биз келдик. Ошол айылдагы үй мына бул үйдү, ушу кебетеси келишкен үйдү бул эже 5000 сомго ижарага алып жашайт экен. Келини, баласы менен кошо. Азыр үйгө кирели. Эже айтып атат. Мен ошодон бери, ошол авария болгон күндөн бери айлык ала элекмин деп атат. Бирок менин атыман айлыкты кимдир бирөө алып атат деген шеги бар. Азыр кирели, өзүнөн сурайлы, анан ал эжеке кандай шартта жашайт, аны көрөлү. Андан сырткары ошол иш учурунда кырсыкка учураган адамга кандай кенемдик компенсациялар төлөндү, же төлөнүп атабы, же төлөнөт бекен, неге төлөнбөдү, төлөнбөсө. Ошолорду сурап көрөлү, жүрүңүздөр. Saat 7:30 dedi. Tank 7:30 şıpırıp жүргөн жерине машина коюп кетти. Ошол бойдон больничныйды 6 ай больничный алдым. Андан бери эч кандай жардам жок. Больничный төлөп беришти. Больничный төлөп берди. 6 ай больничный төлөп берди. 10 миңден төлөп беришти. 9 миң, 10 миң кылып төлөп беришти. Ошол бойдон жардам жок эч кандай. Больничный төлөнгөн учурда демек айлык кетпейт, больничный эле кетет да. 6 айдан кийин азыр дагы сиздин жана карточкаңыз колдонулуп атабы, кандай болот? Ал карточкамды мастер сураган берип койгон, айлыгым кетип атат экен. Мирлан фамилиясы эсимден чыгып калыптыр. 7 жыл иштесеңиз, 7 жыл дайыма ошол 2 километр жерде эле шыпырып жүргөнсүзбү, же дагы башка жерде ашпайсыз? 2 километр жерде эле шыпырабыз, анан жардам карабыз деп башка жактарга участокторго алып барат. Мисалы бир айда канча жол алып барат? Бир айда, бир жумада 2 жол алып барат. Мына жерде азыр сиз бул китенсалар бая сиздин айлыктарыңыз жөнүндө экен да, туурабы? Жакшы экен. Эми ушудан
Мынонда жазылып турат. Сизге начисление болуп тур 16 000 сом. Бул кайсыл айдык экен? 2020-жылдын августунда экен. Ошондо сизге 16 822 сом начисление болуп тур, Эми мындан мынау кармалгандар бар экен, удержание налогов дейт. Мына налогторду кармап калат экен, подоходный налог дейт. ПФР деген эмне экен? Профсоюзбу бул? Билбейм. ГМП ФР дейт. Ал эмне деген? Корпоративный взнос деген эмне экен? Мына 168 сомдон кармайт экен сиздерде. Билбейм. Анан кийин зарплата за месяц дейт 13 000 дейт. Выплачено дейт 13 000 сом. 13 921 сом алчу экенсиз да, туурабы? Ушул 13 900 сом сизге колуңузга тийеби ушул бардыгы? 10 000 тиет, 3 000-ни мен мастер өзү сурайт. Неге? 3,5. Мен бир күн жаздым едим, ошону берип кой дейт. Мен ага берип койгом. Кантип бересиздер? Чүлү колубуз менен алып туруп берип коебуз. Кантип, мисалы? Айлыгыбызды алган күнүбүз сураганды беребиз. Ал сиздердин алдыңыздарга келип туруп кана эже баягы акчаны бериң дейт. Бериң дейт. Сиздер ол кассада турат, банкта деп. Банкта десек, жүрүң карточкаңызды алың, барып алып бересиз. Бирөөнүн акчасын сиз эмне үчүн сиздердин эмеңиздерге салат экен ал? Билбейм. Сиздин карточкаңызга? Алып бересиздер дейт, макул дейбиз. Анан алып бересиздер. Ушуну жегиче баланы жебейсиңби деп урушпайсыздарбы? Ушу биз сүйлөшкөнүбүз боюнча шуну бересиз дейт, болду дейт. Башка унчукпайт кетип. Алат да кетип калат. Мына эме боюнча, ошол айлыгыңыз боюнча, айлыгыңызды кимдир бирөө алып атканы жөнүндө уккансыз да? Ал жөнүндө директор менен Эрнис деген УКМКнын мүчөсү келген. Ошол келип, ошолор сурады. Сиз кандай айлык алып атасызбы, иштеп атасызбы деп. Мен иштегеним жок. Мен манам дейт отурсам каякта иштеймин. Силер каяктагы айлыкты эмне кылып атасыз, сурап жатасыңар десем, кагаздарды көрсөттү. Кече февралда иштен чыгыпсыз эже дейт. Анан мен айттым 2021 айлык кетип аткан. Айлык кетип аткан экен. Мен 6 айлы отпускноюмду алдым. Калганын билбеймин десем, мана сизге 20 000-ден 18 000-ден айлык кетип атат экен. Билбейм мен аны дедим. Десем, көрсөттү, туура экен ошол бүт кагаздары. Мен аны билген эмесмин да, эмне кылып кеткен. УКМКнын мемеси келип жазып, сурап кетти бардыгын. Жазып бердим. Андан бери анан чара көрүлдүбү ошол боюнча? Жок, ошол боюнча чара көрүлгөндөрүн билбейм. Андан бери мен эч ким менен сүйлөшкөнүм жок да. Сизге дагы эч кандай маалымат берилбеди? Жок, маалымат берилген экен. Азыр мынау Бишкек тазалыкка келдик. Бишкек тазалыкта мынау Батма деген эже тетигинде кирип кетип атат, мурда иштеген жери. Бул эжени 2021-жылдын 5 январында ушул баягы жолдун боюнда бордюрдун четин шыпырып жүргөн маалда таңгамал машина уруп кеткен. Анан бул эже больницага жаткан. 6 айдай больницада дарыланып жаткан. Ал учурда буга больничный төлөнүп аткан. Ал жакшы. Бирок мына жерде кагазды караңыздар. Бул февралда, мына 22-жылдын февралында гана иштен чыгып атат. Ага чейин буга кадимкиде айлык төлөнүп атат. Бул ушулардын кагазы. Азыр мен салык кызматына бардым. Салык кызматына барсам айтат. Бул кишиден подоход түшүп атабы десем, подоход түшкөнү бизге көрүнбөйт. Бул жалпы коллективный болот. Мекеменин өзүнөн барып сурайсыңар деди. Кыскасы азыр сурайбыз. Бирок азыр мен өзү негизи Бишкек тазалыктан ошол бир нече жагдайын сиздерге баяндап берейин деп атам. Мисалы, биринчиси бул Бишкектин мына борбордук бөлүгү жагы жакшы тазаланат, анын аркы жагы, мындай ылдыйраак жагы начар тазаланат. Неге? Анан жеке компаниялар кичинекей эле жерден көп эле акча чогултушат экен. Мисалы, бир жеке компанияны сурасам, Октябрьский район бекен, ошол 80 миллиондон ашык акча чогултат экен бир жылда. Өздөрүнө өздөрү багат экен. Булар мамлекеттен дагы акча алат, килтейген. Андан сырткары өздөрү элден, абоненттерден чогултат, бирок чогулткан акчасы 140 миллион экен. 140 миллион тегерегинде экен. 140 миллион бул көп акча эмес да. Ош кичинекей Ош шаардык тазалыгы деле 130 миллиондон ашыгыраак акча чогултат. Ошого окшогон жагдайларын ачып бергенге аракет кылам, жүрүңүздөр.
Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Жетекчиңиздер каягында турат? Кире берсек боло берет, а? Биз жетекчиңиздерге келдик эле, директорго, бош бекен. Кирсек боло экен. Менин атым Идрис, фамилиям Исаков. Мына Батма деген эжекенин арызы боюнча. Мурда сиздерде иштеп кеткен дворник болуп, авария болгон, жана бирөө уруп кеткен. Ошол боюнча. Идрис Исаков, жон гана эркин журналист. Сразу ли кирип келбейин? Это что же разрешение ждать? Это эме место. Не болот? Нет, ну, түшүнүп атам, что надо же это хотя бы это жүрүп түшүрбөй прям сразу. Жарайт, макул. Мурда бизде иштегендейсизби? Ооба, Батма, Жолдошова Батма деген. Сейчас карап коеюнчу, когда болду. Саламатсызбы? Биз кечирим сурайм. Жок. Проблема жок, а? Так, менин атым Идрис, фамилиям Исаков, эркин журналистмин. Анан сизге бир-эки сизге эмес өзүнө, сизге чейинки жетекчилер ошондон баштайлы. Ооба. Сизди чочутпайын да. Атымга кое берейин, а? Менин атым Идрис, фамилиям Исаков. Сейчас я начальник кадров взглашу, потому что я мурунку эме боюнча билбейм көп эмелерди. Түшүнөм. Түшүнөсүзбү? Эмне боюнча эле суроолор? Азыр могу катты берди да ал эжеке. Кайсы эжеке? Ошол Батма. Бул эжеке мага акча төлөнүп аткан экен февралга чейин деп атат. Бирок мен акча алган эмесмин 2021-жылдын 5-январынан бери деп атат. Канчасынан бери? 2021-жылдын 5-январында муну ошол жанагы көчө шыпырып жүргөн жеринен машина уруп кеткен экен. Так, ошодон кийин больницага жатыптыр. 6 ай больничный төлөнүптүр. Андан кийин төлөнбөптүр. Миран деген эмеңиздер бар экен жанагы. Эле, инспектор. Инспектор дейсиң, мастерлик коюп экенсиз. Ооба. Аны менен сүйлөштүм. Сүйлөшсөм, акчасын алып аткан эжеке деп атат. Бирок бул айтып атат, 6 айдан кийин эле мен жанагы больницадан чыккандан кийин Миран мага жолугуп, менин банк карточкамды мага бер деп, муну биз башка адамга беребиз деп алган деп атат. Анан мен бергенмин дейт. Сенден кийин жумушка кире турган адамга ошол банк карточканы беребиз, ушуну беришиң керек деди, бергенмин дейт. И получается, бул ушул акча начисление болуп атат. Анан ал эжеке аны албай атат, анын карточкасы эмеде, Миранда болуп атат. Ошондо ушундай боло береби деген да. Жок, мындай да. Мындай по идее болбош керек. Мен четин уккам. Бул вопростунчу. Эмеде жүргөндө бир мурунку директор Азат үйүнө барып, ошол киши менен Батма менен сүйлөшүп. Айтты. Директор деди, атын айта алган жок. Бир директорубуз келген дейт. Буга чейин Азат деген директор жигит барып үйүнө видео снимать этип, СМБнын сотрудниги менен бирге барып, ошо СМБнын сотрудниктери менен барып, значит, СМБга ошо заявление жазып эле официально түрүндө, же милицияга, же СМБга. Все, что тазалыктан касается, как мы перечисляли, кандай расчет берип аттык эле, кандай табель жабат эле, биз эмеге беребиз. СМБга беребиз, потому что мына силер айтып атпайсыңар, 5-январдан мартка чейин алып аттыр, уже апрелде мен токтотуп койдум, получается. Уже все. Февралдын аягынан баштап бүттү, токтоттук. Мы выплаты не делали, тазалык. Поэтому бул эже официальный түрү, официалдуу түрү. Органы МВД, по идее, МВД должен заниматься. Это не органы ГКНБ должны заниматься этим. МВД кайрылып, ушу Миран болобу, старший мастер болобу, ким болот, ким ошо кол коюп, ким карточканы алып алып, ким колдонгонун билсин. А бизге келип айтса, могу табелдер чыгарып бергиле, могу эметти, могу ким жабатты, кандай жабатты, колдорун эмет берсе, биз беребиз. Именно следственный органдаргачы. Жок да, укугум жок. Бергенгечи. А тем более бул кылмыш иш болуп атат да. Бул уголовный иш. Чынды айтканда. Муну милицияга берип туруп эле, уголовный иш козгоп туруп эле, кылмыш иш козгоп туруп эле бериш керек. Сотко чейин жеткириш керек да, алыш керек Батма эже акчасын. Же больничный алыш керек. Получается, ал больничный алган жок, а бунун табелин жабатып,
эме бул туура эмес вообще иш да. Менин оюм боюнча. Мен азыр болгонун бир эле фактын көрдүм да азыр ушундайчы. Анан мага жеткен маалымат боюнча мындай болуп атат. Ар бир мастерде 2-ден 3төн ушундай өлүк жандары бар депчи. Анан алар эптеп мынтип ашар, тиги бу дегенге окшогон сөздөр менен муну жабат. Мындай да. Ошодон кабарыңыз барбы? Азыр дагы жок мындай да болуп атат да. Мен деле мынтип кишилерди жамандай албайм да. Ошондой бар. Биз ийгиликтеп атабыз, издеп атабыз. Буга чейин бул чыкса мен айткам өткөндө собраниядан сурасаңар рабочийлерден айткам. Бирөө чыкса ошондой кишиден, ушу дворник, мастер, старший мастер үчөө сразу жумуштан кетет. И материалы будут органы милиции передаваться деп. Биз эметпейбиз. Түшүндүм. Кармабайбыз булардычы. Кишилер дагы, потому что биринчи могу дворник жапкан мастер. Кол койгон мастерди контроль эткен старший мастер. Ошо үчөө сразу жумуштан кетет, булар иштебейт. Хоть бир факт болсо. Могу айтып атпайсызбы? Мен азыр могу подтверждаться этсе, могу факт Батмай эженики. Могу Миранда кетет, старший мастер дагы участка кетет. Дворниктер айтып атат, бизге шыпыргы өтө аз берилет депчи. Мисалы, кээде бир күндө эле эгер жакшы шыпырсаң, жакшы пайдалансаң, бир берген шыпыргысы бир күндө түгөйт. Аны бир айда шыпыргы боюнча биз мен келгенден бери эми түшүнүп атам да. Чи жок Кыргызстанда. Шыпыргы чийден жазылат. Кыргызстанда чи жок. 1-2 фирма тендер берди. Бирөөсү утту. Буквально эме да. Алып келди, кайра эле мурункудай жок, объем жок. Алар айтып атат, биз аз чогулта албайбыз, чи жок Кыргызстан боюнча. Эптеп чогултуп берели. Күзүндө сезон болгондо биз восстановим ал чилердичи. Бу эме бу дворниктин проблемасы эмес, биздин проблемабыз Кыргызстандын проблемасы. Аз надо переходить технологически жанакы пластиковый щеткаларга. Бирок возможность жок, акча жок. Аны сатып алганга ал объемда. Допустим, өткөндө последний раз өткөн жумада 300 эме алып келди чи шыпыргы. Эме өкөнөн где-то 1,5 чыгат да. Бир эмесинен 1,5 шыпыргы чыгат да. Ошо дагы 300 штук бүт шаарга жетпей калды. Биздин шыпыргы потребление аябай чоң да. Эме болсо биздики возможность болсо, конечно, алып атабыз. Бүгүн түштө саат 2-де дагы алып келип, уже ал чийди комиссионный алмак. Бүт старший мастерлер келип, завсклад келип, бүт чилерди бүтүндөй дүйнө ушундай чи менен иштейби? Жок, только Кыргызстан. Биз эмне үчүн анан берки эмеге өтпөйбүз? Анализ барбы өзү негизи? Эгерде биз пластик өтө турган болсок, пластик канча служит этет, кызмат кылат? Мисалы, канча убакытка жетет? Бир айга толук жетеби? Жок, мындай, бул мындай да, биз калпак кийип жүрбөйбүзбү? Ошондой эле шыпыргы биздики эме да, экинчи эмебиз да. Пластикке да бир жок, өткөн. Алар обратно, биз кыргыздар мындай иштеп туруп айтканда, кайра эле мен өзүм сатып алып эле, мен шыпырайм шыпыргы менен эле депчи, чи менен эле депчи. Бирок дагы бир эме бар да, мен азыр сиздерге бир идея айтайынчы. Жок, давай, жакшы. Жанагы, мисалы, Ош тарапта жана парпайган жанагы декоративный өсүмдүк бар. Ал өзү шыпыргы өзү. А бирок жайында декоративный болуп, мына сиздердин эмеңиздердей болуп парпайып турат. А күзүндө анын баардыгы курагандан кийин шыпыргы болот да, уругун төгүп ошол жерде. И ошондо эле мындай эле белин бууса шыпыргы да. Эмне үчүн ошону зеленхозго эктирип эле, зеленхоздон сатып эле албайсыздарбы? Зачем? Жок, бул мындай болот да. Ал бир көрк, экинчи жагынан өндүрүш. Идрис, мен да мындай кандай жооп берейин. Мындай болот да. Сен айтып аткан шыпыргы, аны жакшы сугарсаң, ал жакшы болуп өсүп чоң шыпыргы. А бизде суу жок болот атат. Проблема суу болот атпайбы? А суу болот атат. Поливка жок. Мына мен 26 машинем күнүгө поливка кетип атат. Поэтому Идрис мындай рахмат советке. Бирок биз эле кичине эмес. Чыдабай кетип атам да. Да, мен эле түшүнүп атам. Идрис эми убакыт эметсеңер. Анан жанагы самон перчатка боюнча. Мен өткөндө барып складка барын айттым. Эме депчи, ар бир айда, ар бир дворник, рабочий грузчикке 2 пара перчаткадан. Мурун эле эметчикен, бирок качество перчатки начар экен. Качество начар экен. Эми мен норма канча өзү норма? Күнүгө берилиш керекпи? Жок, айда 2 штук бериш керек экен. Бирок бирден бересиздер. Жок, 2ден. Бирден эле берип, бирден алабыз. Сурагыла, мастер бүт закладтарга айтылган 2ден берилсин депчи.
Демек 2-ден перчатка берилип атат. Берилиш керек да. Мен айттым, берилди эле, ар бир айда мастер жазат. И, допустим, 20 дворникпи 40 пар перчатка алат, таратат. Азыркы иштетип аткан ошол баягы чийден жасалган шыпырыңыздар боюнча. Ал шыпыргы өзү канчага жетиш керек өзү? Эми ал эмеси жок да. Норма жок. Норма жок. Эми алар жазып атат, мастерлер билет да. Жок. Бир айда бир айда бир берет экенсиздер. Ну, баттыр эмет калат. А потом улам эле кичирээк болуп 5-6 тонну бир эметип анан ошентип эле кошуп атып эле эми биз деле айтып атпаймынбы, шыпыргыдан разоряться этебиз короче, сатып алып атыпчы. Мурун баасы арзан болчу ал чийдинчи. Азыр күндөн күнү кымбаттап келатат. Чий деле. Потому что жок болуп атат да. Ооба. Анан мен азыр дагы бир нерсе мынау. Сиздерди мындай карасам кедейбиз дейсиздер. Бирок эшиңиздердин алдындагы машиналар жакшынакай эле экен. Мастерлердин үйлөрү аябай сонун экен. Анан кандай болуп атат дейм, мындай аябай сиздерди жоюп эле салып, андан көрө частныйга толук өткөрүп салса кандай болот деген. Сиздин пикириңиз? Эми мен аны анализ, честно, мындай чын айтканда 20 эле күн болду келгениме. Мен аны анализге жетишкен жокмун. Идрис, мына 20 күн мен азыр оперативный вопростор чечип атам, бат-бат. А мында анализге еще киреше элекпиз да. Негизи эле биз баягы жеке менчиктин баалуулугун эч эле түшүнбөй атабыз. Болбосо бизге күн сайын жаңы далилдер келип атат. Мисалы, кайсы жерде жеке кафе болсо, ал жердеги тейлөө жакшы. Жеке банктагы тейлөө жакшы. Жеке кафенин, ресторандын алдындагы короосу таза, тейлөөсү жакшы, тротуары сонун. Ошол сыңары мамлекеттик бизде ошо калган каткан баягы тазалык, троллейбус, таза суу дегенге окшогондордун баарын менчиктештирип салыш керек деп ойлойм. Мына ошондо гана тейлөө оңолот, ошондо гана уурулук токтойт, ошондо гана шаар тазарат. Менчиктештирүү болуш керек бизде.